Нуриет Абдулазиз Бишкек шаарынын тургундарына каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул окуя 2018-жылы Японияда болгон. Сөз 37 жаштагы жапондук жигит Сэдзи Маримото жөнүндө. Бул жигит Японияда кадимки бир кызмат көрсөтүүчү, тамактануучу жерде иштейт, бирок ал жердеги тапкан айлык эч нерсеге жетпегендиктен бул акыры ойлонуп 2018-жылы Твиттерге мындай жарыя берет: Арген мырза, мен өзүмдү ижарага беремин. Бирок мен эч нерсе кылбаймын деген жарыяны берет. Анан адамдар суроочу, анда сен эмне өзүң ижарага бересиң десе, мен дейт, көңүл буруңуздар, төмөнкү кызматтарды аткарышым мүмкүн дейт. Биргеликте тамактан алам, бирок акчасын сиз төлөйсүз. Инстаграм үчүн селфи кыламын. Сейилбакта көп эле кармашамын. Концертке чогуу барам, киного чогуу барам, сейилдем, чогуу жүрүп, шоппинг кылып бере аламын, чогуу жүрүп, атасын ооруканага чыгарган жигитке шерик боло аламын. Өзүн өзү өлтүрүү ниети менен жашаган киши менен маектешемин. Бетапканада оорукчанды зыярат кылып келемин, бирок баардын акчасын төлөйсүңөр. Депрессияга кабылып калгандар менен сүйлөшөмүн деген сыяктуу кызматтарды жарыялайт. Ошолордун арасында Японияга тиешелүү дагы бир кызматты жарыя кылат. Сиздер ошону табыңыздар. Кетти. Кайсылар эсептер ким жазып калды мен? Ээрчитирөө байланыш жок. Өзүнө жардам берем деп. Жок, ошолорду сүйлөшөм деп атат. Жардам берем, депрессиядан чыгарам деген. Бул алиги өзүн жалгыз сыйыткандарга. Жок, Япония самурайлардын кандай бир эмесин, миссиясын силердин ортоңора мен аткарып берем деген нерсени айткан эмес. Жок, ал самурай жок да. Ошол сыяктуу бир. Самурай? Японияга таандырдык нелер бар, Япония. Салттар кандай болот? Элдер кандай? Кыз менен уушашат. Чай конкурсу деген сыяктуу ушуну атактуу конкурстар ошол силердин ордуңарга катышып берем деген сыяктуу эмеси жок. Жок, эч нерсе кылбай отуруп конкурс бар улардачы. Бәлким ошондой болушу мүмкүн. Конкурс. Ал Кореяда эмеспи? Кореяда өлтүрөм дегендер бар го, каракерик бар. Ошолорго жардам. Аны айтып кетти. Японияда дагы эмнелер бар? Мисалы, жумуш убагында уктап алганга уруксат берет. Жетиштирөөдө жардам берем деген эмеси? Барып жетиштирөө болгон учурда барып эме сүйлөшүп отурам. Жок. Эмчеспи? Депрессия. Бул жер итиңер айланып келем деген жер жокпу? Японияга. Фудзиямага чогуу барам. Сакура көрсөткөн деген бирок Сакура күнүнөн чогуу барам деген жер айтылбады. Японияда гана бар да Сакура. Фудзияма, Сакура Да саламдашат го ийилип ошондордон салам. Бул эч нерсе кылбайм деп да оңой иштер кылат. Селфи тартып эме кылат. Сакураны Фудзияма. Чогуу барам. Акеңа ойлош. Фудзияма чогуу барам. Сен эме кылсаң. Асир Нахунов. Бешеналы. Урматтуу алпарчы, биздин команданын жолу менен Фудзиямага сиз менен биргеликте барып келем деген бир сунушу болгон болушу мүмкүн. Фудзиямага сиз менен биргеликте чогуу барып келем. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Талкууда бул айтылды. Жана Японияда гана гүлдөй турган сакура гүлүн карап туруп бере аламын деген. Ошол сакура гүлдөгөн убакта мен суктанып туруп бере аламын, сүрөткө тартсаңар болот деген кызматын сунуштаган. Урматтуу бермандар. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1. Суроясы Нуриет Абдулазизди биз куттайбыз. Телегөрчү тарапка бир упай алып келдим. Ушул жигит кошумчалай кетейин, 2 жылдын ичинде $280,000 нак акча тапкан. Ушул ижарага өзүн берип жүрүп. Ошто ким баштайт ушул ижараны? Ким баштайт? Илгиз баштайт, урматтуу. Келбей калган мүчөлөр үчүн урду. Мен ачык айтайын. Жакшы идея болчу. 6 айдын ичинде болуп көрбөгөндө байып кетет. Ушуну ким сунуштаса дагы. Ошто.